Биздин мисалы мына болсо, мал койго мына жерде кенен суу бар да. Судан кыжалат жок. Ооба. Көз кичинекей пурут окшоп. Ооба. Эми 10-20 мал кой менен келгенге болбойт эми. Келгенге жараша бир 200 кой, бир 15-20 мал, бир 10 чакты жылкы болсо ошондо анан нер жакшы шаңдуу болот да. Мен өзүм кылайын десем эми каражатка да бир 2 жыл күтүшүм керек экен да. Ошого спонсор болсо пополамга десе пополамга иштешебиз. Айлык десе айлык, бирок көбүрөөк керек. Бир 200 кой ашыгыраак болуш керек да. Мен ошонча акыл жетет, ошонча нептей алам да. Ой, же болбосом жанагындай жылкы мал өтө жакшы, өтө сонун вариант экен туугандар. Мына каласа дейт, жанагындай арендага келип иштетсин дейт. Каласа малын алып берсин, уюн алып берсин. Келишебиз, каласа пополамга, каласа айлык кылып берсин дейт. В общем, келишебиз дейт. Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим, жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздарбы туугандар. Эсиңиздерде болсо, кышында ушул үйдү алып берген болчук биздин Бактияр досубузга. Үй болсо 54 квадратный метр болчу. Жери туугандар официально, жери ары көздөй 70 соток жери менен. Үй болсо газ, свет, суу бүт бардык шарты менен туугандар. Отопление дагы бар, газ, природный газ менен. Ушундай вариант. Адрес боюнча туугандар, Тверская область, Кислогорский район, деревня Рождественный экен. Бактияр досубузда аябай көп пландары болчу. Акча жетишпей үйдү алды. Эгерде спонсор болсо дейт туугандар, спонсор болсо жана мал бизнес, мал жаатында мал алып ортодо иштешем дегендер болсо, пожалуйста дейт. Жүрүңүздөр, анда эмесе Бактияр досубуз менен өзүнөн чогуу маек алалы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бактияр, кандай досум? Тынч амансыңбы? Шүгүр, Үйчи бала жакка тынчпы? Шүгүр, рахмат. Биздин көрүүчүлөр менен өзүңдү бир сыйра тааныштыра өтөсүң. Ассаламу алейкум көрүүчүлөр. Тынчсыздарбы? Ушу Нурсултандын аркасынан келип, ушу үйдү кышында салган элем. Каражат жетишти. Эми спонсор болсо, мал сала алып иштешебиз дегендер болсо, иштешебиз. Өзүбүз малда чоңойгон адамбыз. Мал, кой, жылкы. Анан жок, өзүм эле жашайм дегендер болсо, бекер эле үйдө жашаса болот. Эми кароосу бар үй баары жакшы дегенде, кароосуз сал болбой калат. Ошо жашай турган адам болсо, жөн эле келип жашаса боло берет. Мага бир сом акчаны бериштин кереги жок. Ошо свет, газын төлөп койсо эле болду. Өтө сонун. Анан кийинки жылкыга деле эми келишип иштешсек болот да эми. Ошо мисалы кичине краска, праска, анча-мынча нерсе алып келип таштап кетип турсам, эми ынтымакташып иштесек болот деген. Өтө сонун вариант экен. Демек, мен түшүнүгүм боюнча Бактияр, эгерде иштешем деген спонсор жанагындайлар болсо, мага дагы аябай көпчүлүгүңүздөр чалып атпайсыздарбы? Нурсултан ошол жакта мал алып берсем, карап берген адам барбы дейт. Мына, пожалуйста, эгерде Бактиярдын номерлерин экран астыга калтырабыз, чалып байланышсаңыздар, бул жактар көрүп атасыздар. Деревнянын эң акыркы үйү болгондуктан, нар жакты деле көргөзүп коюңуз, оператор акам. Ал жактар деле жанагындай жайыт катары иштетсе болот. Мына өкмөттүн жерлерин өзү официально дагы бир жолу кайталап кетем, 70 соток жери менен. Үйдүн бер жагы деле тала, бер жагы деле тала. Бул жактан уже эме айыл бүтөт экен, акыркы үй экен. Мына көрдүңүздөр туугандар, кааласа дейт, эгерде кааласаңыздар, арендага берет экен. Кааласаңыздар, аренда канча болуп калат? Аренда бекер. 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 Жөнүнө карап жашаган. Керкилерде мындай да. Акчасы бар, не кылышты билбейт. Же өзү малга түшүнбөйт, акчасы бар, не кылышты билбей жүргөндөр бар. Менде үй бар, өзүм малда чоңойгон бала, мисалы, жылкы мал кой билем. Азыр кичине акчам жетишпей атат. Өзүм мал кой көбүрөөк кылганычы. Каласа, мисалы, акчасы көбүрөөк адам болсо, бир 200 кой алып келсек болот, бир жылкы алып келсек болот. Пополамга иштешебиз десе, пополамга. Айлыкка менен иштешин десе, айлык менен деле келишип. Анан жок, өзүм эле келип жашаймын, өзүм караймын десе, пожалуйста да, жашай берди, бекер эле. Бекер жашай берсин. Өтө сонун вариант экен туугандар, көрдүңүздөр, Эгерде дейт, иштешем дей турган болсоңуздар, малды алып бергиле, пожалуйста, карап берем деп атат. Малга түшүнүгү бар экен. Малыңарды карап берип, көгөйтүп берем. Пополамга иштешебиз. Пополамга иштешесиздер, аны келишип аласыздар. Көрдүңүздөр туугандар. Жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн ичинде эле көргөзүп өтөлү биздин көрүүчүлөргө, Бактияр. Мына үйдүн сыртынан ушундай көрүнүш көрүп атасыздар. Деревнянын дагы бир жолу кайталап кетем. Деревнянын эң акыркы үйү. Мындан нары уже үй жок туугандар. Поля, каалашынча поля. Жайыт проблема эмес экен да, демек. Бисмилла деп киргенде Бактияр өзүң түшүнүп айта бер досум. Бул жак ушу семейный, бир семья кеңир жашаса болот да. Бул жак летний веранда. Летний веранда экен. Летний веранда, ооба. Кече келип өзү эс алдык, кеңири тынч. Бул жакта ушу 3 адамга кровать.
Бұл жақ зал екен, а? Зал, ооба. Ондай болған зал туғандар көрдіңіздер. Диван, кроватка, бүт бардығы, стол, бүт бардығы бар екен, да? Келе өле жашай беріш керек екен. Көрдіңіздер? Шындай болған бүт бардығы қалады да. Ооба да, мұның қақап қалады. Бұл жақ кухня. Бұл жақ кухня екен. Ооба, эми Кухнясын көргізер. Кухня мына туғандар газовый жанағы котел ушул. қышқы отопление. Ооба, қышқы аябай сон. Ушул отопленияны жаққанда бүт по всему дому мондай болған турбалар кеткен отопление. Үй жылуу болот. Мол жақта газ иштеп бар. турат. Иштеп турат, ооба. ЖПКң бар, жандырып көрсөтүп коелу. Зажигалканы алып турубуз да. Кыскасы, мына газ келген, газдын учетчиги болсо Сыртта. Отопление бар демек, газ бар. Ушундай болгон. Бул кухня болуп калды ошондо, да? Кухнясы, ооба. Ушундай болгон кухня экен. Дальше көрө беребиз. Дальше нар жакта сарайы деле бар. Банясы бар, э? Баня бар, ооба, эми кичине ремонт кылыш керек эми. Ошо бул жакта дагы эми детский десең да болот. Эми бул жакта дагы бир комнатасы бар экен. Бул жак, ооба. Эми ооба. Бул жак свети, лампочкасы күйүп калыптыр. Бул жак склад десең да болот. Бул полноценный бир комната экен да. Демек 2 комната, кухнясы менен 3 комната болуп калды да. Жанагы летний верандасы дагы бар экен. Так, бул жакта сарай. Сарайын деле көргөзөтөлү, жүрүңүздөр. Сарайы үйдүн ичинен кирсе деле болот, үйдүн сыртынан деле кирсе болот да сарайга. Ооба, эми эме кылыш керек да, кичине ремонт кылыш керек эми. Бир сыра аяк биягын жыйнап, могуларды таштай турган нерселерди таштап колдон өткөзүп. Бир сыра эметсе болот экен. Бул жака чак менен где-то бир 10 мал батат негизи. 10дон көп кой, 20 мал, 20 уй кеңири баткыдай. Жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн сыртынан дагы бир жолу көргөзөтөлү, огородун көргөзөлү, анан сарайын көргөзөтөлү, а Бактияр? Баняны көргөзөтөлү. Мына туугандар, көрүп чыктыңыздар, үйдүн ичинен ушундай көрүнүш. Бул жакта болсо сарайы, нар жакта банясы, анан бул жакта жана эгин катары иштетсе, могул жакта участкасы деле бар экен, а, өзүнүн огороду. Бул жак сарай, азыркы кирип чыккан сарайыбыз. Бул жака канча уй батат дедиңиз? 10-15 батат да. 10-15 уй батат экен бул жакта. Бул жактар эми бир сыра жана жыйнап, мына чөптөрүн оруп койсо, соп-сонун болуп калат туугандар. Эми адам жашабаса ушундай болуп калат. Бактияр деле толу тийбейт экен өзү негизи. Москвада такси деле өздөйм. Москвада такси. 10 жылдан бери таксидем да. Москвада. Ушу эркиндикти сагынып келдик да. Москвага да жакын эми. Азыр Москвада деле эт кымбат. Эт багытында семиртип алып барып тапшырып турса болот да. Бул жакта жана көпчүлүгү сурашат да, эттерди жана букаларды баксак кайсыл жакка сатабыз, кандай болот дегендерге туугандар, бул жакта бука бага турган болсоңуз, эт багытында, сүт багытында болсо үйдөн келип өздөрү союп алып кетишет. Алып кетет, бар тааныштар. Ооба, өтө сонун. Мына бул жак баня болуп калды, э? Бияк баня. Баняны деле көргөзүп коелу. Келиңиз, оператор акам. Мына бисмилла деп киргенде ушундай болгон баня экен. Көрүп атасыздар. Баня печкеси деле бар экен. Эми бир сыра аяк биягын жыйнап, тазалап иштетсе болгудай туугандар. Бул жак баня болуп калды. Дальше көрө беребиз. Так, бул жакта дагы сарайы бар экен, а, могул жакта. Сарайы. Анан бул жакта жана Моно жерде эле малга койго суу кенем бар экен. Бир басып көрсөтүп келбейлиби? Ал жакты деле көргөзөлү. Ооба. Мисалы, суу проблема мал салга деген адам болбойт да эми. Мен азыр оно дөңнүн эле нарагында. Нар кошна менен кече барып сүйлөшүп келдим. 30-40 тай малы бар экен. Жакшы кошна экен, трактор бар экен, чөп деле ошол жерден орот экен. Анын ошо сарайдын аркасында ошо суу барат экен. Биздин мисалы мына болсо, мал койго мына жерде кенен суу бар да. Суудан кыжалат жок. Ооба. Көз кичинекей пурутка окшоп. Көлү бар экен да могул тетиги жакта. Мына туугандар, көрүп атасыздар, могул жактарды жанагындай кааласаңар электропастух кылып койсо деле болот. Болбосо жанагындай гарбиль бар, жыгач менен поступ салсаңыздар деле болот да, кыйла. Караңыздар, бул жактар бүт поля. Поля бул өкмөттүн жерини кеңири бул жакта иштете бересиздер туугандар, жайыт катары иштетсеңиздер. Адам аз, тынч деревня экен да, мындай чакырып барсаң чыгат экен кошуна, анан келип ызы чуу жок, аз эле бир 5-6 үй бүлө жашайт экен, аз жашап аткандарчы. Анан билбейм, эртең каникулда келип жанагындай болушу мүмкүн, эми дача сезону башталгандачы. Ошо. Мынакей суу. Негизи жакыныраак барып көрсөтүңүз эле. Мал жаатында өтө сонун экен, а, бул жактар. Мал жаатында мал кармайын деген адамдарга өтө сонун экен. Мына Бактияр досубуз айтып кеткендей эле, эгерде спонсор болуп берем, деген бизнесмен акелерибиз чалып калат, бизге аябай көп чалып атат да. Ошолор
Бактияр досубуздун номерин калтырабыз. Чалып байланышып, келип сүйлөшүп дегендей жолугуп. Если келишип калсаңыздар. Алтайдан жылкы, мал, кой сүрүштүрдүм өзүм. Кичине Алтай тарапта арзаныраак экен, эми бир Москвага жакыныраак 250 км болгон үчүнчү. Биздин көп кыргыздар даже Алтайга кетип атат, Алтайдан ошо мал кой кылып атышат. Ооба. Эми мал кой ташыган тааныш акалар бар негизи. Мен өзүм бул нерсени иликтеп сүрүштүрүп атканыма уже 2 жыл болду да. Неден баштайм деп уже только каражатка, акчага келип такалып атат. Өзүң негизи өзүң былтыр жана кышында үйдө алып атканда деле өтө көп кыларың болчу, эми акча келип акчага такалат да. Ооба, эми 10-20 та мал кой менен келгенге болбойт эми. Келгенге жараша бир 200 кой, бир 15-20 мал, бир 10 чакты жылкы болсо ошондо анан нер жакшы шаңдуу болот да. Ооба, өтө сонун. Чөп жем маселеси боюнча туугандар, чөп жем маселеси деле бул жакта Арзан эле экен. Арзан. Ооба. Мына Бактияр досубуз уже Мен сүрүштүрүп. баарын сүрүштүрүп койдум да. Трактор бар экен кошуна, өзүмдүн ол жактан оруп арзаныраак сатат экен. Чөптү өзүм камсыз кылам деди да. Чөп проблема эмес деди. Ооба. Чөптөр жанагы 300 килограммдык рулондор туугандар. Болгону 1000 рубль. Ооба, 900-800дөн алат экенсиң. Үйгө алып келет. Үйгө алып келип. Ушу үй онаке, мына суу. Мына суу. Бул жактар жайыт жерлер. Каалаган жерге айдай бересиздер туугандар. Бул жакта сеники, меники деген түшүнүк эме жок. Ооба. Мына туугандар көрдүңүздөр, үйдүн сыртынан дагы бир жолу көрсөтүп өтөлү. Ушундай көрүнүш. Нар жакта азыркы барып келген жанагы 70 сотук жери болсо, ооба, суу бар жер. Бул жакта дагы эмеси бар экен, Ооба, кенен поля да. Эми адыр дебейсиң, эми поля дейсиң да бияктачы. Анан могу жерге мурунку хозяин эме кылган экен. Огород кылган экен эле. Эгинтиң. Ооба, кичине стойкалар жыгылып калыптыр, бирок жаңы экен сеткасычы. Бул сетка менен тосуп чыгып кетем да. Ну жерге ошо эгин кылган экен. Картошка эккенби, не эккен билбейм. Мисалы азыр 100 кой алып келсе, ушу жерге камап турса болот да. Прям бүгүн келсе дагычы. Ооба, готовый экен да. Бир 5-6 стойканы тургузасың болду. Мына каша эшиги менен да даже. Сетка менен бүт тосуп чыгып туруп, монда туруп. Азыр 100 койду. Мына жаңы сетка да, Акбайка. Жаңы сетка экен. Көп болсо 1 жыл 2 жыл мурунку эле да. Ооба. 100 кой кеңири камалат да, нереш? 200 кой деле камалат. Мына дальше нары поля туугандар. Ооба, мен жана жарым саат айланып келдим. Кенен экен. Жаш токой экен, эми анча-мынча жаш токой бар экен. Биягы вообще эле поля. Бул жака кааласаңар нар жака баккыла, кааласаңар бул жака баккыла. 4 тараң тегиз да. Бүт жай маселеси, жайыт маселеси проблема эмес экен демек, Ооба, ошон үчүн мен бир 200 кой болсо, бир жылкы, бир 5-6 мал болсо кеңири батырам батат экен да. Ооба. Азыр кой алып келсең, сыртка эле акурга эле жем берип, айдай бересиң, кечинде камап кое бересиң. Мына көктө дагы 2 мал жем берип айдасаң да семирет да. Ооба. Тезирээк союшка жарайт да. Бул готовый экен да, мына чөптөр деле уже чоңоюп, уже. Эми ниет ошо. Кааласа иштешем деген адамдар болсо, өзүм ал бир 200 кой кылыш үчүн бир 2 жылдай убакыт кетет экен. Ооба, чогултуп. Анан идея бар, акча жок. Каражат жетпейт. Анан керкилерде акча бар, идея жок. Кичине керкилер мал канча түшүнбөйт да. Биз өз жаш кезде малда чоңойгон адамбыз да. Анан ушу жылкы кылса болот. Шөгөр. Жылкыга деле өтө сонун. Мал кой жылкыны түшүнөм да. Ооба. Мен өзүм кылайын десем, эми каражатка да бир 2 жыл күтүшүм керек экен да. Ошого спонсор болсо, пополамга десе пополамга иштешебиз. Айлык десе айлык, бирок көбүрөөк керек. Бир 200 кой ашыгыраак болуш керек да. Мен ошончага акыл жетет, ошонча эптей алам да. Кой же болбосом жанагындай жылкы, мал, чорпок жанагындай уй кылам дегендер болсо, алар менен деле. Анан жанагы Нурстан 15-20 торпок, анан бир 50 кой эми сабыр го, бирок ал мен бу жерде жүргөнүмөн истойт да. Эми таксиде Москвада 10 жылдан бери таксиде күндө мен 7-8 миң акча табам да. Демек, крупный жанагындай Ооба. көп мал кылам деген адамдар болсо, мына досубуз бүт бардыгын сүрүштүрүп, жем маселеси, чөп маселесин, жана сбыт, кайсыл жака сатышты бүт бардыгын сүйлөшүп коюптур. Болгону өзүдө каражат жоктугунан ушундай спонсор болсо, спонсор чогуу иштешебиз дейт. Ооба, пополамга кааласа. Кааласа ушу келип өзү жашасын, өзү кылсын, анча-мынча нерселерин алып келип берип турам өзүм бош кезде келгенче. Тегерек ограждение кылабыз чогуу. Үйдү кичине краскалап, сарайды ремонт кылган жагына. Аяк биягын карап дегендей. Келишебиз да, ынтымакташып иштешип турабыз дегендей. Өтө сонун вариант. Быйыл эмес, эмки жыл, андан кийинки жылга деле жашай турган болсо жашай берсе болот да. Мына өтө сонун вариант экен. Эгерде жанагындай акчасы келишип калса,
жана айтып кетпедимби, сатып деле бере беришиң мүмкүн, э? Ооба, эми үчүнчү вариант дегендей, пайда берсе сата беребиз дегендей. Бу жерде баары көп болсо 5-6 жыл калабыз, баары Кыргызстанга кетебиз деген. Өтө жакшы, өтө сонун вариант экен туугандар. Мына кааласа дейт, жанагындай арендага келип иштетсин дейт. Кааласа малын алып берсин, уюн алып берсин, келишебиз, кааласа папаламга, кааласа айлык кылып берсин дейт. В общем, келишебиз дейт. Телефон номерине, досубуздун телефон номерин калтырып кеттик экранын астыга. Прямой чаласыздар, байланыш. Прямой анан WhatsApp'тан чыныштан голосовой жөнөтүп койсун. Кээде за рулем болуп каласың, Москвада таксиде эми видео чыккан кезде мен может иште болуп калам дегендей, керки адам бүгүн көрсө, может эртең көрөт. Голосовой жөнөтүп койсун, мен айтып калам да. Ошо. Уктуңуздар туугандар. Адрес боюнча дагы бир жолу кайталап кетелик. Картадан көрүп алсаңыздар болот. Адрес Тверская область, Кислогорский район, деревня Рождественно. Москвага канча километр экен? Ушул жерден 270 километр. Трассадан чейин 250, трассадан беракка деревнямен 20 километр киресиң да. 270 километр. Ошо үйдөн баштап 270. Спутниктен деле караса болот, территориядан полный маалымат алса болот. Ооба, спутниктен картадан карасаңыздар болот. Москвага демек 3-4 сааттык жол экен машинамен, э? Мына ушундай вариант туугандар. Караштырып көрөсүздөр. Досубуздун телефон номерин экран астыга калтырдык. Чалып, ооба. WhatsApp номер экен. Жана таксиде иштейм, эмелерин айтып кетсең. Таксиде иштейм негизи Москвадачы. Анан за рулем болуп калсың. Клиент менен эми анча-мынча кеңири сүйлөшө албай каласың. Жерде без звук болуп калат телефон. Анда жазып койсун, да, WhatsApp. Ооба. Голосовой жөнөтүп койсо мен айтып аткам. 100 адам болсо 100 адамга айтып аткам. Болду. Мына уктуңуздар туугандар. Экран астыга номери калды. Чалып байланыша бересиздер. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум. Подпискага таштап кетиңиздер. Нурсултанга рахмат.